Дил-азык сабагы. Күч жөнүндө жомок. Дүйнөдө ким жана кандай нерсе күчтүү деп ойлойсуңар балдар? Эмесе жомокту окуйлуудагы оюбузду салыштыралык. Кана анда балдар китебибизге колубузду коебуз дагы чогуу окуйбуз. Эне баласынын бир колуна балта, экинчи колуна чака карматып айтты. Музду жарып суу алып кел. Бала чоң сайга келди да, жалтыраган музду балта менен ойду да, эки чакасына суу толтурду. Анан көтөрүп жөнөй берерде буту тайып кетип, оюкка түшүп кетти. Буттарын тартып алгыча суу тоңуп чыга албай калды. Ошондо бала музга мындай суроо берди: "Сен ушунчалык күчтүүсүңбү, муз? Мени катырып коесуңбу?" "Ооба", деди муз. "Мен күчтүүмүн, сени жибербеймин." "Сен күндөн да күчтүүсүңбү?" деп сурады бала. "Жок, ал мени эритип жиберет. Күн баарынан күчтүү", деп жооп берди. Анан бала күнгө кайрылды. "Урматтуу күн, сен баарынан күчтүүсүңбү?" "Ооба, мен баарынан күчтүүмүн." "Сенин жүзүңдү булуттар тосуп калат да. Демек булуттар менден күчтүү", деди. Бала калдайган кара булутка кайрылды. Булуттар, силер күчтүүсүңөрбү?" "Биз күчтүүбүз", дешти булуттар. "Анда эмне үчүн шамал силерди айдап кетет?" "Демек шамал бизден күчтүү." Бала шамалга кайрылып: "Шамал, силер күчтүүсүңөрбү?" "Ооба, биз күчтүүбүз. Бизге каршы эч нерсе тура албайт", деди. "Анда эмне үчүн тоону көзөп өтө албайсыңар?" деп суроо берди. "Демек тоо бизден күчтүү." Бала ак мөңгүлүү улуу тоого кайрылды. Тоо, сен күчтүүсүңбү?" "Ооба, мен күчтүүмүн." "Анда эмне үчүн чычкандар сени тешип кетишет?" "Чычкандар да күчтүү." Чычкандар, силер күчтүүсүңөрбү?" Күчтүүбүз." "Анда эмне үчүн силерди мышык жеп кетет?" деп суроо берди бала. "Анда мышыктар күчтүү." Бала мышыктарга кайрылды. Мышыктар, силер күчтүүсүңөрбү?" "Ооба, биз күчтүүбүз." "Иттен эмнеге коркосуңар анда?" деп суроо берди бала. "Анда иттер аябай күчтүү турбайбы?" деп жооп беришти мышыктар. Булут, шамал, тоо, чычкан, мышык баары эмнеден күчтүү? Эмнеден коркот экен балдар? Өзүңөр сөзүңөр менен айтып көргүлөчү. Келгиле мындан ары өзүбүз окуп чыгалык. Андан ары эмне болор экенин чыдамсыздык менен күтүп жатам. Баарыбыз купуя окуп чыгалык дагы айтып берелик. Аны эмесе балдар, үйгө тапшырма. Жомокто адам сыяктуу баары эле сүйлөшкөнүн окудуңар, Ушуну элестетип сүрөт тартып көргүлөчү. Төмөндөгү табышмактардын жандырмагын ырдан тапкыла. Азаматсыңар балдар, саламатта болгула. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты.